Достор, барыңыздарга чоң салам. Менин каналыма кош келипсиздер. Сиздер менен мен Каникей. Бүгүнкү видеодо мен сиздерге эң пайдалуу денеге колдонуучу скрабты көргөзүп беремин. Сиздерге бир аз скраб боюнча айтып кетейин. Скрабты көп эле адамдар колдонуп беришпейт. Скрабтын денеге аябай пайдасы көп. Денени тегиздеп, жумшартып, ынымдандыруучу, өзгөчө өзүнүн кофеден же туздан кошулган скрабтар денеге пайдалуу витаминдерди берүүгө, денени тазалоочу эң жакшы бир каражаттардын бири болуп эсептелинет. Магазиндерден деле сатып колдонсоңуздар болот, бирок мен сиздерге азыр ошол скрабты кантип үйдө жасоо рецептин көргөзүп беремин. Ошол эле скраб денени арыктатууга дагы, целлюлиттерди тегиз, дененин баары тегиз эмес, айрыкча бут жактарыңызда целлюлиттер пайда болот, семиз адамдарда көбүнчө. Ошол целлюлиттерди тазалап, тегиздөөчү, денени эң бир тегиздөөчү эң бир антицеллюлитный средстволордун бири болуп, бул скраб, кофейный скраб болуп эсептелинет. Бир-эки жумада бир-эки жолу колдонуп турсаңыз, бир жумада бир-эки жолу колдонуп турсаңыз, скраб койгондон кийин жакшылап ышкап, анан сразу жууп салбастан кичине сыртынан пленка менен оросоңуз болот. Пищевой пленка же башка орой турган атайын пленкаларды сатат. Мен сиздерге аз көргөзүп беремин, ал пленка менде болсо керек. Мынакей достор, бул пленка атайын пищевой пленка окшоп кетет, бирок цвети сары цветте. Буну алганыма 1 жылдан ашып кетти окшойт, мына көрүп атасыздар. 77 рубльден алганмын, бирок 3-4 жылга жетүүчү аябай жакшы скраб. Аябай жакшы пленка. Пленканы эмне себептен мен сиздерге совет беремин? Эгерде сиздердин денеңиздерде целлюлит болсо, арыктагыңыздар келсе, мисалы, ичиңиздерди ышкап, ичиңиздер арыкташ үчүн, айрыкча мына бокторуңуз, бел жактарыңызды скрабтап, анан скрабтагандан кийин атайын мондой пленка менен аябай ороп койсоңуз, ошол жериңиз тердеп, жакшыраак эффекти жакшыраак болот да. Ошон үчүн буну деле колдонсоңуздар болот. Жөнөкөй эле скраб кылсаңыздар болот. Азыр мен көргөзүп берейин эмнелер кетет. Бизде эң жөнөкөй эле өзүңүзгө жаккан, күндүк колдонгон гель для душ колдонсоңуз, азыр көп эле гель для душ колдонот, мыло эмесли, мындай гель для душ. Гель для душту кошобуз мындан дагы. Анан эле колдонуп жүргөн өзүбүз ичкен кофе. Кофе бул бизде молдый, атайын мындай майда жанчылык. Кофе бизге атайын майдаланган молдый кофе керек болот. Молдый кофе. Молдый кофенин да майда жанчылгандары бар, өтө майда. Бизге болушунча чоңураак, крупныйраагы керек болот. Ал эми мына болсо эң эле крупныйраак жанчылган кофелердин бири болуп эсептелет. Бул кофени мен постоянно иштетемин, бирок ичпейм буну. Азыр мен сиздерге молдый кофе, монолог, атайын жанчылык майдаланган кофе. Же болбосо кофеде иштеген тааныштарыңыз болсо, ошол кофеден чыккан баягы атайын жанчылган майда-майда немелери, крошкалар болот да, күкүмдөрү. Ошону сатып алып деле же ошондойлорду тааныштарыңыз болсо, ошондойдон деле жасасаңыз болот, же өзүңүз кофе жасайсызбы, ошондой деле жасап алсаңыз, кадимки эле үйдө ичкен молдый кофеден кошсоңуз болот. Анан эле азыр мен туз кошпой эле жасап атам. Морской соль деген бар. Ошолордон дагы, бирок чоң крупныйсинен эмес, майдарагынан да туз кошсоңуз аябай жакшы болот. Сахар кошуп койсоңуз болот, каалаганыңыздай. Бизде эң негизгиси
азыр мен силерге көрсөтөм. Атайын мондой өзүңүздөргө ылайыктуу идиш алып алышыңыз керек. Андан соң дагы бир кошула турган нерсе бул масло. Бул май мен өзүм иногда иштетемин. Аябай увлажнять ете турган натуральный масло для тела. Мындай жөнөкөй эле каалагандай май колдонсоңуз, кокосовый, оливковый или косметический какой-нибудь маслолардан колдонсоңуз болот. Мен маслодан где-то чоң кашык менен 2 кошомун. Азыр көзүм менен өлчөп эле мындай кылып көп чыгат. Масло кошпой эле жасасаңыз болот. Өзү для душ менен гана кофени аралаштырып койсоңуз деле болот. Бирок масло кошсоңуздар аябай денеңиздер сыйда болуп, ожуной болуп калат телаңыз. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй мына чоң кашык менен 2 кошобуз. Андан соң гель для душтан дагы көз өлчөм менен где-то 2 чоң кашыктай кошуп алсаңыз болот. Мен азыр бул скрабты бир 2-3 жолу колдонууга жете турган кылып жасап атам да. Кошо аласыздар дагы. Скрабтар аябай кымбат турат магазиндерден, өзүңүздөр билесиздер. Магазинде бир эле мындай кофе эмес, ушундай эле пакетте 200 грамм скрабтарды 200 рубльден, 300 рубльден, андан дагы жогору мындай бутылкалар дагы бар. 500 сом, 300 сомдон жогору сатат. Натуральный натуральный кофеден жасалган скрабтар тем более кымбат турат. Ошон үчүн үйдө ушундай сонун арзан эле жасап алсаңыздар болот. Азыр кофени дагы кошобуз. Мынакей кыздар, кофени дагы кошуп алдык. Көз өлчөмүңүздөргө карап туруп эле мындай кылып өзүңүздөр карап кошуп алсаңыздар болот, чтобы өтө суюк эмес, өтө кой эмес, орточо немеси болуш керек. Аралаштырабыз жакшылап. Жыт аябай жыттуу. Кофе жыттантат. Жакшылап аралаштырып алабыз. Мына кадимкидей скраб болуп калды. Сонун жыты дагы койсоңуздар болот. Сахар же болбосо туз кошсоңуздар дагы сал крупныйраак туздан кошушуңуздар керек да. Ошон үчүн денеңиздер аябай жакшы иш калат. Сахардан да кичине кошуп кое берейин. Бир аз сахар кошуп алдык. Сахарды да кошуп аралаштырабыз. Сахар кошкондун себеби көбүнчө ушул скрабтарга составында көбүнчө сахар кошулат да. Сахар кошкондо баягындай куйлуп эле кофенин өзүнөн деле масло менен кофенин өзүн деле аралаштырып скраб кылып койсоңуз деле болот. Аны кылсаңыз куйлуу берет да. Ошон үчүн мед, асел, бал кошуп койсоңуз аябай жакшы мындай жармашкак болуп денеге шыбаганда дагы теги ишип алып куйлуп түшүп калбастан анан сахар кошсоңуз дагы ошондой жармашкак болуп лепкийраак болот. Ушинтип эле аралаштырып жасап аласыздар. Мынакей өзүңүздөр карасаңыздар. Скрабты колдонушту айтып берейин. Скрабты жуурдун астынан бир сыйра денеңизди жөн эле нымдандырып, душ менен неме кылып алып туруп, анан скрабты аябай мындай круглый движение менен колуңуз менен ышкап чыгасыз. Тегеретип, бут жагыңыздардан баштап, ич жагыңыздарга чейин кылсаңыздар болот. Деги бар жок жериңизди кылсаңыз болот. Анан жакшылап ышкаңыз, чтобы денеңиз тегизделиш үчүн аябай массажный болуп жардам берет да. Ошону жакшылап ышкашыңыз керек. Эгерде сиздин скраб кофе аябай крупный болсо,
анда колуңузга перчатка кийип алсаңыз дагы аябай жакшы болот. Мынакей жасап алдык. Кыздар ушул скрабты үйдө сөзсүз жасап колдонуңуздар. Скраб денеге аябай пайдалуу. Баягындай шуруш жетип, кожаңыз, терилериңиз сыйрылып, чукургап кеткенде ошол мёртвый клеткаларды тазалап, ар дайым ушу бир жумада бир тазалап турсаңыз, денеңиз сыйда болуп, цвети дагы өзгөрөт денеңиздин. Чындап мен айтып, кийинки видеолордо дагы мен сиздерге өзгөчө бир сонун скрабтарды көргөзөмүн. Ошон үчүн каналдан эч качан алыстабай, мындай жакшы калыңыздар. Кийинки видеолордон жолугушканча, көргөнүңүздарга чоң рахмат.